Талас шаарынын 78 жылдык мааракеси белгиленди. Бул күндү утурлай Талас шаарынын мэриясынын демилгеси менен форум фестиваль өттү. Тактап айтканда, саамалык шаардын инвестициялык, туристтик, экономикалык, маданий мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында Талас шаары сиз билгенден да көбүрөөк аталышындагы форум менен башталды. Биздин элибиздин канында, ата-бабабыздын салтында келаткан меймандостук. Жана экинчи кезекте бул биздин жаратылышыбыз. Бул эмне деген сөз? Бул туристический потенциалыбыз абдан чоң. Мэриянын жыйындар залында өткөн форумга шаар мэри Аскар Шабданов баш болгон шаардык кеңештин вице-спикери жана мекеме жетекчилери, жеке ишкерлер катышып, шаарды өнүктүрүү, туристтик, маданий, экономикалык жактан алдыга алып чыгуу тууралуу атайын чакырылган адистер менен ой бөлүшүштү. Чынында эле биздин шаарыбызда инфраструктура өтө эле начар. Канализация жок, суу камсыздоо жагынан да сууга бай бир элбиз, сууга бай бир журтпуз, бирок тилекке каршы биз ошол тарыхтан суу камсыздоо жагынан сонун болсо, азыркы учурда абдан аянычтуу бир учурда жашап жатабыз. Иш-чаранын жүрүшүндө шаар мэри алдыда шаардык бюджетти 200 миллион сомго көтөрүү планы турганына токтолуп, учурда 260 орунду мектеп менен кийим тигүү фабрикасы курулуп жатканын белгиледи. Кыска аралыктын ичинде 430 миллион сомго инвестиция тартканга жетиштик. Тактап айтканда 99 батирлүү микрорайон куруп атабыз. 500дөн 1000 орунга чейинки кийим тигүүчү фабрика куруп атабыз. Союз убагынан бери тилекке каршы бизде Талас шаарында мектеп курулган эмес экен. Мектеп курууга жетишип атабыз 266 орундук. Талас шаарынын жанындагы баш кийимдүү айыл кайсыл? Жобу Ак калпак айылы, кол чалар болсун. 78 жылдык мааракеге шаарда жашаган диаспора өкүлдөрү дагы активдүү катышышты. Казак, өзбек, татар, немец жана башка улуттун өкүлдөрү улуттук тамак аштарынын түрлөрүн даярдап, шаар тургундарына даам сыздыруу менен улуттук кийимдерин кийишип, майрамдык шаңды көркүнө чыгарышты. Мындан тышкары кол өнөрчүлөрдүн буюмдары көргөзмөгө коюлду. Бала күнү менен эле кийиз жасап, аларды басып, чоң апаларыбыз кылган иштердин баарын жазап, ушинтип үйрөнүп калганбыз. Ана мен келин болуп барган жеримде да кайненем да ушундай уш чөөр экен, ошо менен улантып келатам. Маанай жакшы, көңүл ачык, мындан ары дагы аркабызда урпактар ушундай майрамдардын далайын көрсө экен деп ниет кылат элем. Ошол маанай жакшы, шайыры шатманбыз. Тарыхка токтолсок, Талас шаары 1944-жылы шаар область макамына ээ болгон. Андан бери көптөгөн тарыхый жана саясий өзгөрүүлөргө карабастан шаардын аты сакталып, өнүгүп өсүү жолунда келе жатат. Дагы бир жолу сиздерди бүгүнкү Талас шаарыбыздын 78 жылдык мааракеси менен өзүмдүн атыман, Талас шаардык мэриясынын атынан чын дилимден куттуктайм. Алга Талас, алга Кыргызстан. Убакыт өтүп кут дарыган жерге быйыл 78 жыл толду. Майрамдык кечени белгилүү ырчылардын аткаруусундагы концерттик программа коштоп, элдин маанайын көтөрдү. Майрам менен куттуктайм Талас шаарын жана Талас областында жашаган туугандарыбызды. Ар дайым ушундай эле майрам болсун, кыргыз элим тынчтык болсун. Кудайым колдогон жакшы өкүлөрдөн болойлу. Жакшы элдин маанайы жакшы аябай. Сонун болот атма, жагып атат өзүмө. Бул жакшы деңгээлде ойлойм. Жакшы жетишкендик Кудай буйрса алдыга жылатат. Майрамдык маанай абдан сонун. Кудайым буйрса бүгүн ушундай шаңдуу күндө балдарды бир аз эсалдырып, байкаттырып дегенде көрсөтүп, абдан сонун жакшы болуп атат. Ошентип жүрүп, Талас тургундары сиздерди шаардын майрамы менен ушундай куттуктайм. Майрамыңыздар көңүлдүү өтсүн. Балдарды ушундай дайым майрамдарга алып келип, жыргап жүрө беришсин кичкейлер. Эл арасында таарынсаң Таласка бар деп жок жеринен айтылбаса керек. Анткени адилеттүүлүк, акыйкат издеген ар бир инсанга мээримин төгүп, кучагын жайган кең Талас экени талашсыз. Андыктан Талас шаарынын өнүгүп, өнөр жайы өскөн, социалдык экономикалык абалы чыңдалган, көрүнүктүү шаар болушуна ишеним артабыз. Талас шаары
Жашасын!